жашоо деңгээли кандай азыр өлчөмүн караш керек. Анын штрафтарды карасаңар бүт жерде 10 000 сом, 20 000 сом, 30 000 сом иши көтөрүп атабыз. Жашоо минимумга даже карабай эле да. Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары, Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Тарелли деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда. Суроолор барбы? Суроо берүү үчүн сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Урматтуу депутаттар, көңүлдүү бурсаңыздар суроонучу. Бияқта уккан киши вообще таптакыр жок калды да. Залда шум өтө. Айта бериңиз, Дастан Далабаевич. Урматтуу депутаттар, биз мына мейли бул мыйзам долбоорду колдойлу, бирок мына 18 статьяга штрафтарды көтөрүп атабыз да. Көтөрүп атабыз. Иши бир топ эле мыйзам долбоорлорду ушундай кабыл атабыз. Бирок биз штрафтарды көтөргөндө кичине обоснование кылыш керекпиз да. Жашоо деңгээли кандай азыр өлчөмүн караш керек. Анын штрафтарды карасаңар бүт жерде 10 000 сом, 20 000 сом, 30 000 сом иши көтөрүп атабыз. Жашоо минимумга даже карабай эле да. Мен мындай кайрылат элем да, кийинкиде жаңы жылдан кийин баштап давайте мындай кылайлы. Өкмөт алып келе, депутаттар сунуштайбы, иши штрафтар боюнча бир эмеге келиш керекпиз да, иретиш керек буну. Жөн эле лишь бы көтөргөн бул дагы туура эмес да. Же толк болсо, хотя бы айтса, мына биз штрафты көтөрдүк, мына мыйзам бузуулар аз болуп калды деп ушундай бирөө айтса, мейли анда. А бирок андай болгон жок да эми. Көтөрүп атабыз, эми кичине токтош керек ошону. Суранат элем. Вот комитеттерден суранат элем, обоснованияны сураш керек да. Эмнеге көтөрүп атабыз? Азайдыбы хотя бы мына, вот азыр көтөрдүк, же бир жылдан кийин сураш керек. Азайдыбы ошол мыйзам бузуулар? Же азайган жокпу? А то биз жөн эле көтөрүп атабыз, лишь бы, а чынында көтөргөндөн кийин эми коррупция көп болот да. Рахмат. Рахмат. Суроолор. Жок.